бери бул сүрөт социалдык тармактарда эң көп талкууланып, Айтматовдун айкелин жасаган айымды мактаган, каалоо тилегин жаадыргандар көп болду. Көпчүлүгүбүздө сыймыктануу сезимин пайда кылды. Автор бул эмгекти залкар жазуучу көзү тирүү кезинде жасасам деген ниети болгон, бирок үлгүргөн эмес. Мен мындай белгилүү болуп кетет деп ойлогом бул жумушумдучу. Сентябрь айында Facebook баракчама чыгаргам. 500-ге жакын лайк болгон болчу. Кийин турган жөн эле анан ошол жакында эле 10-июндагы өткөн күн экен го. Мен унутуп да калдым. Ошолдо бөлүшүүлөр болуп, бир Айжан Жибек деген эжеке, германиялык экен, доктор экен өзү, врач болушту экен да. Страницама кирсем эле аябай реклама болуп атыр жумушум. Анан бул эже ким экен деп мессенджерден жазсам, ошол жумушуңуз жагып калды деп, каерге койсо болот деп өздөрүнчө талкуу жүргүзүшөттүр. Мен жок элечи. Анан формаларын таштай берейин деп чечип аткам да, уже 2 жылдан бери турат эми эмне кылам. Же акчам болгондо могул жерге мастерскойдун алдына топтоп өзүм куюп алам, гипстен болсо да деп ойлоп калдым эле. Ошентип формам сакталып калды, турат азыр. Эл аябай жакшы кабыл алып атат. Мүмкүн спонсор чыгып калса, ошо бронза материалынан койсок жакшы болмок. Азыр бул жерде ошол Айтматовдун эстелигинин формалары сакталуу. Буларды атайын мен Санкт-Петербургдан алып келгем. Бул материал гипстен. Ушул 30-га жакын формадан турат. Ошол формаларды кайра мен чогултсам, азыр сиздер көрүп жаткан Айтматовдун өзү келип чыгат. Ар бир ишти чын жүрөктөн жасасаң, кардарын табат экен деген Тамила Маматова Айтматовдун 3 метрлик айкелин жасоого 1 жылын арнаган. Даяр болгонго чейин фрагменттерин мугалим тааныш досторуна көргөзүп, натыйжада ушул эскизге токтолгон. Эскизим жаралгандан кийин агайлардан эч кандай кеңеш албаганга аракет кылдым. Өзүм күчүмдү сынап көрөйүн деп. Аларды чакырбай калдым мастерскойго. Себеби ар бирибизге бирден мастерской берет бүтүп атканда. Ошентип ушул иш жаралды. Ушул иштин айынан жок, диплом 5-чи ушул курсту бүтүп атканда кызыл диплом аласың дешип атканда, баары 5 экен депчи. Анын дипломума 4 коюп коюшту, ошентип көк диплом алып калдым да, ошону айтып аткан болчу. Ошол жок, окууну бүттүм, диплом алдым. Жанагы ректор кирип чочуп кетти, чоң ишти көрүпчү. Эмне мынча чоң иш деп, анан эмне кыргыздар тоону башына коесуңар мындай Айтматовду депчи. Анан мен сөзүмдү таппай зашта кыла албай калдым, унчукпай туруп калдым да. Анан еще ректор жанагы деканыбыз айтып аткан, могу чоң кичине мастерскойго чоң иш жасасаң болбойт. Мен айткамда 3 метр кылып жасайм десем, уруксат бербей коюшкан. Пол түшүп кетет депчи. Мен аларды чакырбай эшикти ичинен куптап алып жасап салгам да, 3 метрликтичи. Анан ошого да 4 коюп коюшту окшойт, бизди укпады депчи. Агайларды чакырбай эле жасап салгам да. Анан ошентип 4 алып калдым. Өкүнбөйм бирок. Кайра наоборот жакшы 4 алганымчы, себеби 5 алсам кызыл дипломго татыктуумунбу, татыктуу эмесминби деп дагы ойлонуп, дагы жанагы болот экенсиң да, проблема аша берет экен өзүңөчү. Дал ушул эмгекке СССРдин эл артисти Болот Шамшиев абдан кызыгып, Берлинден демөөрчүлөрдү тапканга үлгүргөн. Тилекке каршы баштаган ишти аягына чыгар электе өзү каза болуп калган. Каарманыбыздын искусствонун бул түрүнө болгон кызыгуусу бала кезде ойгонгон. Мектепти аяктаган соң да кыялын өзгөрткөн эмес. Ошентип кыргыз скульптура өнөрүнүн түптөөчүлөрүнүн бири болгон Тургунбай Садыков атындагы Улуттук көркөм сүрөт академиясын, андан соң Санкт-Петербургдагы Ефимович Илья Репин атындагы живопись, скульптура жана архитектура институтун аяктаган. Окууну аяктап мекенине келгенине 2 жыл болгон Тамила Маматова бул убакыт аралыгында жалгыз буйрутма Болот Миңжилкыевдин айкелин жасаганын айтат.
группалаштарым да сунуш кылды, кал иштебейсиңби биз менен чогуу деп, өзүмдүн группалаш коллегаларым. Түркияга чакырышты, аспирантурага иштеп окуй бересиң депчи. Ага да барган жокмун. Ошол жака келе бердим го, билбейм. Патриот окшойм да деп койдум анан ичимде. Өкүнбөйм бул жакта. Курсагым ток. Ачка деле калган жокмун, жүрөм. Жакшы эле. Анан чет элге чакырса барып келип коюп жүрөм. Ата-энеси врач болуусун каалаган Тамила айымдын апасы интернет колдонуучулар калтырган комментарийлерди окуп ыйлаганын айткан. Бул кесиптин күнгөй тескейи жана келечеги тууралуу айкелчи төмөкүлөргө токтолду. Суроо талапты мен байкабадым, бирок бул жерденчи. Себеп жанагы биздин коом исламга берилип кетип атпайбы? Исламда скульптура жасаганга болбойт деген түшүнүктү алышып алган да. Аны өздөрү да билбейт эмне үчүн ошентип ойлоп алышкан да. Мындай так жооп бере алышпайт да. Мен көбүнчө жооп берем. Эгер Кудай берсе талантты, эмне үчүн кайра Кудай өзү тыюу салат эле депчи. Анан ошого дагы көп байкаган жокмун, көбүнчө могу орнаменттер жасатышат экен. Азыр Европанын туурашыпчы, үйлөргөчү. Анан билбейм, мүмкүн мени эч ким билбейт окшойт, заказ беришпейт го. Жөнүнө жүрөм 2 жылдан бери. Ошол чет элге барып келип эле. Тамила Маматованын эң негизги максаттарынын бири Айтматовдун айкелин колодон жасатуу. Коло чыныгы искусство. Ушул ой тилек менен форманы Санкт-Петербургдан атайын алып келгенин, ал үчүн көп күч аракет, каражат кеткенин айтат. Кыргыз интернет колдонуучуларынын алкуусуна татып, көпчүлүктүн оозуна алынган жаш скульптор дагы эмнени кыялданат? Оюмда бир Кыргызстанда да өзүм симпозиум уюштуруп өткөрөйүн деген ниетим бар. Бул үчүн көп каражат керек, анан мамлекеттин колдоосу керек. Азыр ошол боюнча да ойлонуп атам, кантип кылса болот депчи.